Азамат эртең менен эрте ойгонду. Терезеден караса, айыл баягыдай эле тынч. Иттердин алыстан угулган үргөнү, тоолордун үстүнөн жайжылган туман, баары өзгөрбөгөндөй. Бирок анын ичинде бир нерсе өзгөргөн. Ал бүгүн кетет. Ал төшөктөн жай туруп үн чыгарбай кийине баштады. Үйдүн ичинде баары уктап жаткан. Апасын ойготкусу келген жок. Анткени ал билчү, эгер апасы көзүнө караса, балким бара албай калмак. Бирок эшикти ачайын дегенде артынан үн чыкты. Уулум, Азамат токтоп калды. Апасы эшиктин жанында туруптур. Ал эч качан катуу сүйлөчү эмес, бирок азыр анын үнүндө башкача оордук бар эле. Чын эле кетесиңби? Азамат бир аз унчукпай туруп калды. Бул суроону ал өзүнө 100 жолу берген. Бирок апасына жооп берүү башкача эле. Ооба, апа, деди ал акырын. Мен өзгөрбөйм. Апасы жакындап келди. Анын көздөрүндө коркунуч да, ишеним да бар болчу. Шаар оңой эмес, деди ал. Мен да оңой жол издебейм. Апасы жылмайгандай болду, бирок ошол эле учурда көзү жашылданып кетти. Эң башкысы өзүңдү жоготпо, деди ал. Бул сөз жөнөкөй угулду. Бирок Азамат аны жүрөгүнө сактап алды. Ал сумкасын көтөрүп эшиктен чыкты. Таң жаңы атып келе жаткан. Анын артында бала чагы калды. Ал эми алдында белгисиз жол күтүп турду. Автобус эскеле. Ичинде ар кандай адамдар отурду. Кээси базарга барат, кээси туугандарын көргөнү, кээси жөн эле жашоосун өзгөрткүсү келет. Азамат терезеге жакын отурду. Айыл акырындап алыстап жатты. Ал ойлонуп кетти. Эгер мен кайтып келсем, кандай адам болуп келем? Жооп жок болчу. Бирок ал билди, эгер аракет кылбаса, бул суроого эч качан жооп таппайт. Шаар аны ызы чуу менен тосуп алды. Машиналардын үнү, адамдардын шашылыш кадамдары, ар ким өз иши менен. Бул жерде эч кимге карабайт. Азамат автобустан түшүп айлананы карады. Эми эмне? Деп өзү менен өзү сүйлөдү. Анын колунда карта жок, план жок. Болгону үмүт. Ал биринчи көргөн көчө менен жөнөп кетти. Бир нече сааттан кийин ал чарчап калды. Жумуш сурап кирген жерлердин көбү аны карап да койгон жок. Тажрыйба барбы? Жок, анда кечир. Бул сөздөр кайталанып жатты. Күн кечке жуук ал кичинекей кафеге кирди. Ал жерде жумушчулар шашып жүрүштү. Силерге адам керекпи? Деп сурады ал. Кассир кыз аны жогору төмөн карап чыкты. Эмне кыла аласың? Азамат бир аз токтоп калды. Чынында ал так билчү эмес. Үйрөнөм, деди ал. Кыз бир аз ойлонду да ашкана жакка кыйкырды. Эй, бизге идиш жуучу керек беле? Ичтен бир үн чыкты. Керек болсо, киргиз. Ошентип Азаматтын жаңы жашоосу башталды. Биринчи күнү оор болду. Калдору чарчады, буттары ооруду. Бирок эң кыйын нерсе бул эмес эле. Эң кыйын нерсе бул сезим. Сен бул жерде эч ким эмессиң. Кечинде ал кичинекей бөлмөгө келип жыгылды. Шыпты карап жатып ойлоду. Мен туура кылдымбы? Жооп кайра жок эле. Бирок бул жолу ал башкача ойлоду. Эртең дагы аракет кылам. Ошол түнү ал биринчи жолу чыныгы чечим кабыл алды. Ал артка кайтпайт. Жоголгон багыт 2 бөлүм. Биринчи сыноо Азамат эртең менен ойгонгондо денеси ооруп турду. Колдору катып калгандай сезилди. Кечээки иш анын булчуңдарына кош келиңиз деп катуу түшүндүргөн болчу. Ал шыпты карап жатып бир нече секунд кыймылдабай жатты. Балким бүгүн барбай эле койсомбу, деп ойлоду. Бирок ошол эле Замат апасынын сөзү эсине түштү. Өзүңдү жоготпо. Ал терең дем алып ордунан турду. Кафе адаттагыдай эле ызы чуу болчу. Идиштердин кагылышы, адамдардын сүйлөшүүсү, кофе машинанын үнү. Бул жер өзүнчө бир дүйнө сыяктуу эле. Кечикпей келдиң, деди кечээки кассир кыз. Кечиккенге акым жок, деп жооп берди Азамат. Кыз жылмайып койду. Жакшы. Андай адамдар бул жерде көпкө калат. Бул жөнөкөй сөз эле. Бирок Азамат үчүн маанилүү болду. Ал күнү да иш оор болду. Бирок кечээкиден айырмасы бар эле. Ал эмнени кылыш керек экенин бир аз болсо да түшүнө баштады. Кээде ашпозчу кыйкырып жиберчү. Тезирээк, бул ресторан эмес, согуш талаасы. Азамат унчукпай иштей берди. Ичинен гана айтты. Макул, анда мен бул согушта жеңем. Түшкө жакын кафеге көп кардар келди. Бардыгы шашып жатты. Бирөө кофе күтөт, бири тамак, дагы бири эсеп. Азамат идиш жууп жатып колун күйгүзүп алды. Ай, деп кыйкырып жиберди. Ашпозчу аны карап, бул башталышы гана, деди. Эгер чыдасаң, үйрөнөсүң. Азамат тишин кысып кайра ишин улантты. Кечке жуук бир кызык нерсе болду. Кафеге костюм кийген.
Тынч көрүнгөн бир киши кирди. Ал бурчтагы столго отуруп, ноутбугун ачты. Башкалардай шашкан жок, жөн гана байкап отурду. Азамат аны бир нече жолу карап алды. Бул киши башкача эле. Бир аздан кийин кассир кыз Азаматка айтты: «5 столго суу алып барчы». «Менби?» «Мен идиш жуучумун го, бүгүн баарыбыз баарын кылабыз». Бар. Азамат поднос алып, суу куюп, столго жакындады. «Сууңуз», деди ал. Киши башын көтөрүп ага карады. «Рахмат», деди жай. Бир нече секунд алар жөн эле бири-бирин карап турушту. «Сен жаңысыңбы?» деп сурады киши. «Ооба, көрүнүп турат». Бул сөз шылдың сыяктуу угулушу мүмкүн эле. Бирок анын үнүндө жамандык жок болчу. «Бул жерде канча убакыт иштейсиң?» деп сурады ал. Азамат бир аз ойлонду. «Билбейм». «Узак эмес деп үмүт кылам». Киши ноутбугун жапты. «Кызык жооп эмнеге?» «Көпчүлүк адамдар узак иштейм дешет. Сен болсо тескерисин айттың». Азамат иинин куушурду. «Мен бул жерде калгым келбейт. Мен жөн гана баштап жатам». Киши жай жылмайды. «Демек сенде максат бар». Азамат дароо жооп бере алган жок. Чынында анын так планы жок болчу. Болгону өзгөргүсү келет. «Балким бар», деди ал акырын. Киши ордунан туруп, акчасын столго калтырды. «Анда бир нерсени эсиңде сакта», деди ал. «Максат өзүң келбейт. Аны күн сайын курушуң керек». Ал чыгып кетти. Азамат ошол жерде туруп калды. Бул сөздөр жөнөкөй эле, бирок кандайдыр бир салмак бар болчу. Кечинде ал чарчап бөлмөсүнө кайтып келди. Бирок бүгүн ал башкача сезилди. Кечээ ал жөн гана аман калгысы келген. Бүгүн болсо ал алдыга жылгысы келди. Ал телефондон бир нече видео ачты. Кантип бизнес баштоо керек, кантип акча топтоо керек деген сыяктуу. Көп нерсе түшүнүксүз болду. Бирок ал токтоткон жок. «Бир күнү мен түшүнөм», деди ал өзүнө. Түн ортосунда ал кайра шыпты карап жатты. Бирок бул жолу башка суроо берди. «Мен ким болом?» Жооп азыр деле жок эле. Бирок айырмасы бар болчу. Ал эми бул жолу корккон жок. Ошол түнү ал дагы бир чечим кабыл алды. Ал жөн гана иштебейт. Ал өсөт. Жоголгон багыт 3-бөлүм. Мүмкүнчүлүк Азамат үчүн күндөр бири-бирине окшош болуп өтүп жатты. Эртең менен иш, кечинде чарчоо, түнкүсүн ойлор. Бирок акырындык менен бир нерсе өзгөрүп жатты. Ал эми жөн гана буйрук аткарган адам эмес болчу. Ал байкай баштады. Кайсы кардар көбүрөөк акча калтырат, кайсы тамак тез сатылат, кайсы учурда адамдар көбүрөөк келет. Ал жөн гана идиш жуучу эмес эле. Ал үйрөнүп жаткан. Бир күнү эртең менен кафе адаттагыдан тынч болду. Кассир кыз телефонун карап, кабагын түйүп турду. «Эмне болду?» деп сурады Азамат. «Менеджер келбей калды», деди ал. «Ооруп калыптыр». Ашпозчу арт жактан кыйкырды. «Бүгүн ким жооп берет анда?» Баары унчукпай калды. Бул жөнөкөй маселе эмес эле. Менеджер жок болсо кафе башаламан болуп кетиши мүмкүн. Азамат айланасын карады. Эч ким алдыга чыккан жок. Ошондо анын ичинде бир ой пайда болду. Бул мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Бирок дароо эле башка үн чыкты. «Сен кимсиң өзүң?» «Сен жөн эле идиш жуучу». Ал эки ойдун ортосунда калды. Бир нече секунд өттү. Бирок бул секундтар узак сезилди. Акыры ал терең дем алып алдыга чыкты. «Мен аракет кылып көрөйүн», деди ал. Баары ага карап калышты. Кассир кыз кашын көтөрдү. «Сенби?» «Ооба». «Жөн эле көзөмөлдөп турам. Эгер туура эмес болсо, токтотосуңар». Ашпозчу күңкүлдөдү. Жаш бала, бирок макул. Башка вариант жок. Алгачкы сааттар оор болду. Кимге эмне айтыш керек, кандай тартип сактоо керек, баары башаламан сезилди. Бирок Азамат токтогон жок. Бул заказ биринчи чыксын. Бул столду тазалагыла, кезек түзөлсүн. Анын үнү башында ишенимсиз угулду. Бирок убакыт өткөн сайын ал өзгөрдү. Ал ишенимдүү сүйлөй баштады. Түшкө жакын кафе кайра толду. Бул эң кыйын учур эле. Бир ката баары бузулат. Бирок бул жолу башкача болду. Баары жай, бирок так иштеп жатты. Кардарлар күтүп жатышты. Бирок нааразы эмес. Ашпозчу да унчукпай иштеп жатты. Кечке жуук баары тынчып калды. Кассир кыз Азаматка жакындады. «Бүгүн жаман болгон жок», деди ал. Бул анын мактоосу болчу. Ашпозчу да башын ийкеди. Биринчи күн үчүн жаман эмес. Азамат чарчап, бирок жылмайып турду. Ичинен ал бир нерсени түшүндү. «Мен муну кыла алам». Ошол учурда эшик ачылып, баягы костюм кийген киши кирди. Ал кайра эле бурчтагы столго отурду. Азамат аны дароо тааныды. Бул жолу ал өзү жакындады. «Саламатсызбы?» деди ал.
Киши башын көтөрүп жылмайды. Сен өзгөрүпсүң. Кантип? Көзүң башкача болуп калыптыр. Азамат отуруп калды. Бүгүн мен биринчи жолу жоопкерчилик алдым, деди ал. Киши кызыгып карады. Анан корктум, бирок жасадым. Киши жай башын ийкеди. Мына ушул мүмкүнчүлүк, деди ал. Ал дайыма даяр болуп келбейт. Кээде ал башаламандык болуп көрүнөт. Азамат күлүп жиберди. Анда бүгүн толтура мүмкүнчүлүк болгон экен. Киши ордунан туруп жатып токтоду. Сен эмнеге жетишкиң келет, деп сурады ал. Бул жолу Азамат дароо жооп берди. Мен жөн эле жашабай, чоң нерсе кургум келет. Анда баштадың, деди киши. Кантип? Киши эшикке бара жатып айтты. Сен бүгүн мен жөн эле эмесмин деп далилдедиң. Ал чыгып кетти. Түнкүсүн Азамат кайра бөлмөсүндө жатты. Бирок бүгүн башкача болду. Ал чарчаган, бирок канааттанган. Ал корккон, бирок токтогон эмес. Ал жөн гана иштеп жаткан жок. Ал өсүп жаткан. Ошол түнү ал дагы бир нерсени түшүндү. Мүмкүнчүлүк бул күтүп турган нерсе эмес. Ал сен корккондо башталат. Жоголгон багыт 4-бөлүм. Биринчи Катапчафедеги ийгиликтүү күндөн кийин Азамат бир аз өзүнө ишенип калды. Ал биринчи жолу мен кыла алам деген сезимди даамдап көрдү. Бирок дал ошол сезим адамды көп жолу жаңылдырат. Эртеси ал жумушка эрте келди. Ичинде бир ишеним бар эле. Эми баары жеңил болот. Ал жаңылган. Түшкө жакын кафе толо баштады. Заказдар көбөйдү. Кардарлар чыдамы аз, шашып жатышты. Азамат эми баарын көзөмөлдөйм деп ойлогон. Бирок баары анын ойлогондой болбоду. Бир столдун заказы унутулду. Экинчи столдо тамак кечикти. Ашпозчу кыйкыра баштады. Сен эмне кылып жатасың? Баары аралашып кетти. Азамат шашып калды. Мен көзөмөлдөп жатам. Көзөмөлдөп жатасыңбы? Бул башаламандык болуп жатат. Кассир кыз да чыдабай калды. Азамат, сен бүгүн башкача болуп жатасың. Анын башы айланып кетти. Ал баарын бир убакта оңдойм деп аракет кылды. Бирок дал ошондо баары андан да начарлап кетти. Бир кардар нааразы болуп чыгып кетти. Мен мындан ары келбейм. Бул сөз катуу тийди. Кечке жуук кафе тынчып калды. Бирок атмосфера оор эле. Ашпозчу колун сүртүп унчукпай турду. Кассир кыз эсептерди жыйнап жатып сүйлөдү. Бүгүн кыйын болду. Азамат эч нерсе айта алган жок. Ичинде бир гана ой айланып жатты. Мен баарын буздумбу? Ошол күнү кечинде баягы костюм кийген киши кайра келди. Ал жай отуруп Азаматты карады. Бүгүн оор күн болду окшойт, деди ал. Азамат башын көтөрбөй жооп берди. Мен ишти буздум. Киши шашпады. Жөн гана карап турду. Эмне үчүн мындай болду деп ойлойсуң? Азамат унчукпай калды. Андан кийин айтты. Мен баарын өзүм кыла алам деп ойлодум. Киши башын ийкеди. Бул сенин биринчи чоң сабагың. Азамат карады. Мен ийгиликсиз болдумбу? Киши бир аз жылмайды. Жок, сен жөн гана жалгыз иштей албай турган деңгээлге жеттиң. Бул сөз кызык угулду. Эмне демекчи? Сен лидерликке кадам койдуң. Ал эми лидер жалгыз иштебейт. Ошол түнү Азамат бөлмөсүнө келип, көпкө чейин уктабады. Ал биринчи жолу чындап ойлонду. Мен баарын көзөмөлдөшүм керек деген ой туура эмес окшойт. Ал түшүндү. Жоопкерчилик баарын жалгыз кылуу эмес. Жоопкерчилик баарын туура бөлүштүрүү. 5-бөлүм. Жаңы түшүнүк эртеси ал жумушка башкача келди. Бул жолу шашкан жок. Баарын өзү чөчүүгө аракет кылган жок. Ал командага карады. Бүгүн баарыбыз бирге иштейбиз, деди ал. Ашпозчу таң калды. Эмне өзгөрдү? Азамат кыска жооп берди. Мен жалгыз кыла албайм экен. Кассир кыз жеңил дем алды. Акыры түшүндүң окшойт. Азамат тапшырмаларды бөлө баштады. Ар ким өз ишин так аткара баштады. Кечке чейин кафе мурдагыдан да жакшы иштеди. Бул жолу ал кыйналган жок. Бирок чарчоо башкача эле, жеңил чарчоо. Кечинде баягы киши кайра келди. Бүгүн башкача болду, деди ал. Азамат башын ийкеди. Мен катамдан үйрөндүм. Мыкты. Көп адамдар катасын моюнга албайт. Азамат суроо берди. Сиз кимсиз чындыгында? Киши бир аз унчукпай турду. Мен жөн гана байкоочу, деди ал. Жоголгон багытын издеп жүргөн адамдарды карайм. Анан кошумчалады. Сен али баштасың. Ошол түнү Азамат терезеден шаарды карады. Ызы чуу мурдагыдай эле. Бирок анын ичинде башка нерсе бар эле. Ал эми биринчи жолу түшүндү. Каталар бул токтотуу эмес. Бул багытты өзгөртүү. Жоголгон багыт 6-бөлүм.
Байкоочу эртеси Азамат жумушка келгенде баары мурункудан тынч көрүнгөнү менен ичинде өзгөрүү бар эле. Ал эми өзгөрүү сырттан дароо байкалбайт, бирок ичтен баары сезилет. Ал эми эң биринчи байкаган нерсе адамдардын ага болгон көз карашы. Мурда жөн гана жаңы бала болсо, азыр бир нерсе түшүнүп калган бала болуп калгандай. Бул кичинекей айырма, бирок маанилүү эле. Күн ортосунда баягы костюм кийген киши кайра келди. Бирок бул жолу ал кадимкидей отурган жок. Ал түз эле Азаматтын жанына келди. «Сени сыртта күтөм», деди ал кыска. Азамат таң калды. Эмне болду? Сүйлөшөбүз. Кафенин арт жагында кичинекей короодо алар бетме-бет турушту. Киши айланага карап акырын сүйлөдү. «Сен бул жерде жөн эле иштеп жүрөм деп ойлойсуңбу?» «Ооба, башка эмне болмок эле?» Киши башын чайкады. Бул жер жөн гана кафе эмес. Азамат кабагын түйдү. Эмне демекчи? Киши анын көзүнө карады. Бул тест. Азамат унчукпай калды. Кандай тест? Адамдын сынган жерин табуу үчүн тест, деди киши. Бул сөздөр абдан кызык угулду. Сен мени тамашалап жатасыңбы? Киши жеңил жылмайды. Жок, мен көп жылдардан бери адамдарды байкайм. Сен биринчи күнү келгенде сенде эки нерсе бар эле: коркуу жана ачкачылык. Ачкачылык? Өсүүгө болгон ачкачылык. Азамат ишене албай турду. Эмне үчүн мен? Киши бир аз унчукпай калды. Анткени сен качкан жоксуң. Азамат артка бир кадам басты. Бул кандай оюн? Ким уюштурган муну? Киши шашкан жок. Бул оюн эмес. Бул система. Кандай система? Адамдардын чыныгы мүмкүнчүлүгүн табуу үчүн түзүлгөн жол. Азамат башын чайкады. Мен жөн эле иштеп жүрдүм деп ойлочумун. Жок, деди киши. Сен байкалдың. Ошол учурда Азамат биринчи жолу чыныгы күмөнгө түштү. Мен чындап эле кокус кирип калдымбы? Киши акырын кошумчалады. Сен жалгыз эмессиң. Бул жерде дагы сендей адамдар бар. Алар ким? Ар ким өз жолу менен жоголгон. Азамат унчукпай калды. Ичинде башаламандык пайда болду. Бир жагынан коркунуч, экинчи жагынан кызыгуу. Киши акыркы сөзүн айтты. Эгер улантсаң, сен жөн гана кафе менеджери болбойсуң. Анда эмне болом? Киши жооп берди. Сен өз багытыңды тапкан адам болосуң. Анан ал кетип калды. Азамат көпкө чейин ошол жерде турду. Шаар кадимкидей эле ызы чуу. Бирок анын ичинде башка дүйнө ачылып жаткандай болду. 7 бөлүм. Шек ошол түнү Азамат уктабай чыкты. Бир ой мээсин тешип жатты. Бул чынбы же мени манипуляция кылып жатышабы? Ал биринчи жолу ишенбестик сезди. Эртеси ал жумушка барганда баарын башкача карады. Ар бир адам, ар бир сөз, ар бир кыймыл эми шек менен аралашып калды. Кассир кыз байкап калды. Сен бүгүн башкача көрүнүп жатасың. Азамат кыска жооп берди. Ойлонуп жатам. Эмнени? Ал жооп берген жок. Ичинде эки дүйнө күрөшүп жатты. Бири бул жөн гана жумуш жашоо, экинчиси система тест тандоо. Кечке жуук ал чечим кабыл алды. Мен чындыкты билишим керек. Ал баягы кишини күттү, бирок ал келбеди. Ошол түнү Азамат түшүндү. Кээде жооп бербеген нерсе эң чоң жооп. Жоголгон багыт 8 бөлүм. Эрежелер кийинки күн Азамат үчүн мурдагы күндөрдүн күнөөсүн башкача башталды. Кафеге киргенде баары кадимкидей эле иштеп жаткан. Бирок анын башында бир гана ой айланып жатты. Бул чынбы же жокпу? Кассир кызага карап, сен түнү жакшы уктабадың окшойт, деди. Уктадым, деди Азамат. Бирок күнү өзүнө деле ишенимдүү угулган жок. Ал калп айткан эмес. Ал жөн эле тынч уктаган эмес. Күн ортосунда ал ар бир адамды байкап жүрдү. Ашпозчу, кассир, кардарлар, баары кадимкидей. Бирок ал эми жөн гана иш эмес. Бир нерсе жашырылганбы деп карап жатты. Кечке жакын күтүлбөгөн жерден баягы костюм кийген киши кайра келди. Бул жолу ал түз эле Азаматка жакындады. Сыртка чык, деди ал. Азамат дароо барды. Алар кайра ошол эле короодо турушту. Бул жолу Азамат дароо сурады. Бул эмне болуп жатат? Мен түнү бою ойлондум. Бул система деген эмне? Киши шашкан жок, тынч сүйлөдү. Сен жооп издеп баштадың. Албетте. Сиз мага кызык нерселер айттыңыз. Мен сага толук чындыкты айткан жокмун. Азамат кабагын түйдү. Анда эмнени айттыңыз? Киши түз карады. Мен сага эшик ачтым. Азамат түшүнбөй калды. Эшик? Адамдардын өзүн сынай турган чөйрө. Биз байкайбыз, көрөбүз. Ким өсөт, ким токтойт? Биз дегениңиз ким? Киши жооп берген жок бир нече секунд. Анан айтты. Бул маанилүү эмес. Азамат бир кадам артка басты.
Демек мен байконун ичинде болдум. Ооба. Эмне үчүн мага түз айткан жоксуңар? Киши жеңил жылмайды. Эгер башынан эле айтсак, сен чыныгы жүрүм турумуңду көрсөтпөй калмаксың. Азаматтын ичинде ачуусу кайнап чыкты. Бул туура эмес, балким, деди киши, бирок натыйжа маанилүү. Ал бир аз унчукпай туруп, анан кошумчалады. Сен 3 нерсени көрсөттүң. Чыдам, үйрөнүү жана лидерликке жөндөм. Анан сен тандалдың. Азамат күлүп жиберди. Бирок бул күлкү жакшы эмес эле. Бул кандай тандоо? Мен каалабасамчы. Киши биринчи жолу олуттуу карады. Ар дайым тандоо бар. Ошол учурда Азамат биринчи жолу чындап түшүндү. Бул жөн гана жумуш эмес. Бул анын жашоосунун багытын өзгөртүшү мүмкүн болгон нерсе. 9-бөлүм. Чыгуунун баасы. Азамат ошол түнү көпкө ойлонду. Эгер бул чын болсо, анда ал чоң нерсенин ичинде. Эгер бул калп болсо, анда ал жөн гана оюнга аралашкан. Эки вариант тең коркунучтуу. Бирөөсү анын жашоосун өзгөртөт. Экинчиси анын ишенимин жок кылат. Эртеси ал чечим кабыл алды. Ал костюм кийген кишини күттү. Ал келди. Мен бир суроого жооп каалайм, деди Азамат. Айт. Эгер мен жок десем эмне болот? Киши тынч карады. Сен кайра кадимки жашоого кайтасың. Бул баары бүтөт дегенди билдиреби? Ооба. Азамат унчукпай калды. Ичинде күрөш жүрүп жатты. Бир тарабы кет. Экинчи тарабы кийинки эшик эмне экенин бил. Ал акырында айтты. Мен калам. Киши башын ийкеди. Анда башталат. Азамат биринчи жолу түшүндү. Чыныгы сыноо мүмкүнчүлүк эмес. Чыныгы сыноо тандоо. Жоголгон багыт 10-бөлүм. Биринчи тапшырма бертеси. Азамат кафеге кадимкидей келди. Бирок ичинде баары өзгөргөн. Эми бул жер жөн гана жумуш эмес болчу. Ал эми өзү да жөн гана жумушчу эмес экенин сезип жатты. Түшкө жакын эшик ачылып, баягы костюм кийген киши кирди. Бул жолу ал түз эле Азаматтын жанына келди. Сыртка чык. Бул буйрук эмес, чакыруу эмес. Жөн гана факт сыяктуу айтылды. Короодо алар токтоду. Киши кичинекей конверт чыгарды. Биринчи тапшырмаң, деди ал. Азамат конвертке карады. Ичинде эмне бар? Ач. Ичинде кыска жазуу бар эле. Байко жүргүз. Бир адамды танда. 3 күн бою анын чечимдерин түшүн. Эч кийлигишпе. Азамат башын көтөрдү. Бул эмне деген тапшырма? Байко. Мен кимди карайм? Киши башын ийкеди. Сен тандайсың. Азамат ойлонду. Эмне үчүн? Себеби сен эми адамдарды башкача көрүшүң керек. Ал кайра суроо берди. Бул киши мен тааныган болушу керекпи? Жок. Эмнеге мен кийлигишпешим керек? Киши көзүн кыскан жок, жай жооп берди. Себеби сен азыр өзгөртүүчү эмессиң. Байкоочусуң. Азамат унчукпай калды. Бул жөнөкөй угулган тапшырма эмес эле. Бул адамды сырттан көрүп түшүнүү. 11-бөлүм. Тандоо. Ошол күнү ал шаарды аралап жүрдү. Кимди тандайм? Жүздөр көп. Ар ким өз жашоосу менен. Ал кичинекей дүкөндүн жанынан өтүп бара жатып токтоду. Ичинде жаш жигит иштеп жатыптыр. Чарчаган, бирок тырышкан. Азамат кирди. Жөн гана карады. Жигит күн бою иштеди. Кардар менен сүйлөштү эсеп, кылдыкээде ката кетирди, бирок токтогон жок. Азамат сыртта отуруп байкап жатты. Биринчи жолу ал адамдарды башкача көрө баштады. Мурда жөн гана адамдар. Эми чечимдердин жыйындысы. Кечкисин ал дагы бир жерге барды. Бир кары аял базарда соода кылып жатты. Аз сатылса да ал ордунда турду. 3-чү күндө Азамат чарчады. Бирок тапшырма бүтө эле келе. 12-бөлүм. Түшүнүү 3 күн өткөн соң ал кайра короого келди. Киши күтүп туруптур. Жыйынтык. Азамат терең дем алды. Мен адамдарды карадым. Анан алардын жашоосу сырттан жөнөкөй көрүнөт. Бирок ичинде күрөш көп. Киши башын ийкеди. Дагы Азамат ойлонду. Мен мурда адамдарды жөн гана ийгиликтүү же ийгиликсиз деп бөлчүмүн. Эми алар чечимдерден куралганын түшүндүм. Киши биринчи жолу чындап жылмайды. Бул сенин биринчи чыныгы кадамың. Азамат суроо берди. Бул эмне максат? Киши тынч айтты. Сен азыр адамдарды көрүүнү үйрөндүң. Анан сен өзүңдү көрө баштайсың. Ошол түнү Азамат көпкө чейин ойлонду. Ал биринчи жолу түшүндү. Башкаларды түшүнүү өзүн түшүнүүгө алып барат. Жоголгон багыт. 13-бөлүм. Чыныгы 103 күндүк тапшырмадан кийин Азамат мурдагыдай эмес болчу. Ал адамдарды караганда эми жөн гана көрбөй, түшүнүүгө аракет кылып калды. Ар бир жүздүн артында окуя бар экенин сезе баштады.
Бирок бул жаңы көз караш аны тынч кылган жок. Кечкисин ал кайра баягы кишини күттү. Бирок бул жолу ал кечикти. 1 саат, 2 саат Азаматта күмөн күчөдү. Бул да сынообу? Же жөн эле таштап кетиштиби? Караңгы кирип, шаар ызы чуусун жай жыйнай баштаганда киши акыры келди. Бирок анын жүзү башкача эле, жөнөкөй эмес, катуу. Сен дагы бир этаптан өттүң, деди ал дароо. Азамат түз карады. Бул жолу эмне? Киши бир кадам жакындады. Чындык. Азамат унчукпай калды. Мен чындыкты мурда эле угуп жүрөм деп ойлочумун. Киши башын чайкады. Жок, сен жөн гана версияларды угуп жүрдүң. Ал айланага карады. Бул система жөнүндө сага биринчи жолу толук айтам. Азамат көңүлүн чогултту. Бул жер адамдарды тандоо үчүн түзүлгөн эмес, деди киши. Азамат кабагын түйдү. Анан эмне үчүн? Киши түз карады. Адамдын чыныгы чечимин көрүү үчүн. Кандай чечим? Акча болгондо эмне кылат? Бийлик болгондо эмне кылат? Корккондо кимге айланат? Ушулар. Азаматтын ичинде бир нерсе муздап кетти. Демек, мен жөн гана байкалып жүрдүмбү? Ооба. Бул сөз катуу тийди. Азамат акырын айтты. Анан мен үчүн эмне болду? Киши бир аз токтоду. Сен өтүп жатасың. Эмнени өтүп? Өзүңдү. Азамат күлүп жиберди. Бирок бул күлкүдө кубаныч жок эле. Бул абдан тумандуу угулат. Чындык көп учурда андай. 14 бөлүм. Чыгуу мүмкүнчүлүгү киши конверт чыгарды. Бул акыркы тандоо эмес, бирок маанилүү бурулуш. Азамат конвертти алган жок. Эгер мен мындан чыккым келсе. Киши күттү. Сени эч ким кармабайт. Чынбы? Ооба. Бул жооп күтүүсүз болду. Азамат ойлонду. Эгер бул чын болсо, анда эмне үчүн мен дагы деле бул жердемин? Киши акырын кошумчалады. Бирок сен бир нерсени түшүнүшүң керек. Эмне? Кээ бир адамдар сыртка чыкканы менен ичинен чыкпай калат. Азамат унчукпай калды. Бул сүйлөм аны тынчсыздандырды. Ошол түнү ал үйүнө барып, көпкө чейин уктабады. Ал өзүнө биринчи жолу чындап суроо берди. Мен бул жердеминби же өзүм тандадымбы? 15 бөлүм. Ички жарык эртеси ал ишке келгенде баары кадимкидей эле. Бирок ал үчүн дүйнө бир аз жасалма болуп калгандай сезилди. Ал адамдарды карады. Кардарлар кесиптештер жөн эле күнүмдүк жашоо бирок эми ал бир нерсени көрүп жатты. Ар ким өз ролун ойнойт. Кассир кыз байкап калды. Сен бүгүн таптакыр башкасың. Азамат жай жооп берди. Мен ойлонуп жатам. Кечке жакын ал чечимге келди. Ал кайра кишини тапты. Мен даярмын, деди ал, киши башын ийкеди. Анда кийинки эшик ачылат. Азамат биринчи жолу түшүндү. Эң кыйын нерсе сырттагы дүйнө эмес, ички дүйнө экен. Жоголгон багыт 16 бөлүм. Биринчи чечимдин баасы Азамат кайра келгенде баары кадимкидей көрүнгөнү менен аба башкача сезилди. Эми ал жөн гана жумушчу эмес болчу. Жөн гана байкоочу да эмес. Ал ичине кирип калган адам болчу. Киши аны күтүп турган. Сен кечиктиң, деди ал. Мен ойлондум, деп жооп берди Азамат. Киши башын ийкеди. Бул жакшы. Алар кайра короого өтүштү. Бул жолу сүйлөшүү дароо башталды. Сен тандадың, деди киши. Эмнени? Калууну. Азамат унчукпай калды. Мен жөн гана ооба дедим. Бул да тандоо, деди киши. Кээде адамдар түшүнбөй туруп эле тандашат. Азамат суроо берди. Эми эмне болот? Киши бир аз токтоду. Эми сен жоопкерчилик көрөсүң. 17 бөлүм. Жаңы деңгээл эртеси Азаматка жөнөкөй эмес тапшырма берилди. Бир адамдын жашоосуна таасир этесиң, деди киши. Азамат кабагын түйдү. Кантип? Көрөсүң. Аны кичинекей офиске алып барышты. Ичинде жаш жигит отурган. Ал иш кагаздарын карап, башын кармап отурган. Бул адам, деди киши, жумушун жоготуу алдында турат. Азамат таң калды. Мен эмне кылышым керек? Эч нерсе айтпа, деди киши. Болгону байка. Азамат отурду. Жигит документтерди карап, терең дем алып жатты. Мен баарын жоготуп жатам окшойт, деп шыбырады ал. Азамат биринчи жолу чындап ыңгайсыз болду. Бул жөн эле байкоо эмес. Бул адамдын жашоосу. Ал сыртка чыгып кишиге карады. Бул туурабы? Киши тынч айтты. Сен азыр эң маанилүү сабакты көрүп жатасың. Кайсы сабак? Ар бир чечимдин артында адам турат. 18 бөлүм. Чектен өтүү. Азамат кайра кирди. Жигит дагы деле отурган. Бул жолу ал унчукпай тура алган жок. Сен баарын жоготпойсуң, деди ал күтүүсүз. Жигит башын көтөрдү. Сен кимсиң? Азамат 1 секунд токтоду. Мен да билбейм. Жигит аны карады. Анда эмнеге мындай дейсиң?
Азамат терең дем алды. Анткени мен да жоготуп көргөм. Бул сөздөн кийин бөлмө тынч болуп калды. 19 бөлүм. Натыйжабдыртта киши күтүп турган. Сен кийлигиштиң, деди ал. Азамат коркпой жооп берди. Ооба, эрежени буздуң. Балким. Киши көпкө унчукпай турду. Анан күтүүсүз айтты, жакшы болду. Азамат таң калды. Эмне? Сен адам бойдон калдың. Бул жооп баарын өзгөрттү. Киши акырын кошумчалады. Бул система адамдарды сындыруу үчүн эмес, текшерүү үчүн. Азамат биринчи жолу түшүндү. Бир эрежелер бузулганда гана чындык көрүнөт. Жоголгон багыт 20 бөлүм. Экинчи эшик Азаматтын эрежени бузганы кийин баары тынч көрүнгөнү менен. Ичинде өзгөрүү башталды. Киши аны токтоткон жок. Бул эң кызык жери эле. Эртеси ал кайра чакырылды. Бул жолу офиске эмес, башка жакка. Шаардын четиндеги эски имарат. Эшиги оор, ичинен муздак аба чыгып жатты. Ичинде 3 адам күтүп турган. Алардын көз карашы кадимки адамдардыкындай эмес эле. Баары аны байкап тургандай. Киши акырын айтты. Сен биринчи деңгээлден өттүң. Азамат кабагын түйдү. Дагы деңгээлдер барбы? Ар дайым бар. Алар узун столдун жанына отурушту. Киши папка ачты. Бул жерде сен байкаган адамдардын баарынын жыйынтыгы бар. Азамат таң калды. Мен байкап жүргөнүм катталдыбы? Баары катталат. Азамат биринчи жолу чындап түшүндү. Бул жөн гана байкоо эмес. Бул система 21 бөлүм. Чыныгы тандоо шиши документтерди көрсөттү. Сен бир адамды өзгөрттүң, деди ал. Азамат дароо жооп берди. Бул туура эмес болчу деп ойлойм. Киши карады. Эмне үчүн? Анткени мен эрежени буздум. Киши башын чайкады. Эреже адамдан жогору эмес. Бул сөз бөлмөнү тынч кылды. Азамат суроо берди. Анда эмнеге эрежелер бар? Киши жай жооп берди. Тартип үчүн, бирок тартип чындык эмес. 22 бөлүм. Ичиндеги күрөш ошол түнү Азамат бөлмөсүнө кайтып келип, көпкө уктабады. Анын ичинде 2 үн күрөшүп жатты. Бири сен чоң нерсенин ичиндесиң. Улант. Экинчиси. Бул адамдардын жашоосу менен оюн. Ал биринчи жолу чыныгы ыңгайсыздыкты сезди. Мен туура жолдомунбу? Эртеси ал кайра киши менен жолукту. Мен бир нерсени түшүндүм, деди Азамат. Айт. Бул система адамдарды көрөт, бирок кээде аларды өзгөртөт. Киши башын ийкеди. Туура. Анда бул жоопкерчилик өтө чоң. Ошон үчүн сен бул жердесиң, деди киши. 23 бөлүм. Экинчи эшик ачылат. Киши акырын папканы жаап койду. Эми сен экинчи этапка өтөсүң. Аз суроо берди. Ал эмне? Киши карады. Сен эми байкабайсың. Анда эмне кылам? Сен чечесиң. Азамат түшүнбөй калды. Кимди? Киши акыркы сөзүн айтты. Башкалардын багытын. Ошол учурда Азамат биринчи жолу түшүндү. Бул жерде калуу же кетүү эмес. Бул жерде ким болоруңду тандаш керек. Жоголгон багыт 24 бөлүм. Багыт буруу. Азамат экинчи этапка өткөнүн билгенден кийин баары мурдагыдай көрүнгөнү менен сезим таптакыр башкача болду. Эми ал жөн гана байкоочу эмес эле. Ал чечимдин башталышы болчу. Киши аны жаңы имаратка алып келди. Бул жер мурдагыдан да тынч, муздак сезилди. Ичинде чоң экрандар, папкалар, адамдардын профилдери бар эле. Азамат карап туруп калды. Бул эмне? Натыйжалардын картасы, деди киши. Экранда адамдардын аттары, жашоосу, чечимдери белгиленген. Азамат бир атка токтолду. Бул жигит, мен аны көргөм. Киши башын ийкеди. Ооба, сен байкаган адамдардын бири. Азамат түшүнбөй калды. Анан эмне үчүн бул жердемин? Киши жай айтты. Эми сен алардын жолун өзгөртө аласың. Бул сүйлөм бөлмөнү оор кылды. 25 бөлүм. Биринчи таасир экранда бир адамдын профили ачылды. Жаш жигит, жумушсуздук алдында, үй бүлөдө кысым, чечим алдында турат. Эгер бул адам туура эмес чечим кабыл алса, деди киши, анын жашоосу бузулат. Азамат дароо айтты. Мен муну өзгөртүшүм керекпи? Киши карады. Сен чечесиң. Азамат тынч калды. Мен адамдын жашоосуна тийип жатам. Киши кошумчалады. Кээде бир сөз багытты өзгөртөт. 26 бөлүм. Бир сөз. Азамат ошол адамга байланышкан файлды карады. Ага байланышуу мүмкүн деген опция көрсөтүлдү. Мен сүйлөшсөм болобу? Болот, деди киши. Азамат узак убакыт карап турду. Анан биринчи жолу чечим кабыл алды. Байланышам. Экранда чалуу ачылды. Азамат үнүн жыйнап сүйлөдү. Саламатсызбы? Каршы жакта жигит таң калды.
Сиз кимсиз? Азамат 1 секунд токтоду. Мен сенин чечимиңе таасир бере турган адам эмесмин, бирок угуп турган адаммын. Жигит унчукпай калды. Азамат улантты. Сен азыр туура эмес чечим кабыл алам деп коркуп жатасың. Бирок сен жалгыз эмессиң. Тынчтык. Жигит акырын айтты. Сиз мени кайдан билесиз? Азамат жооп бербеди. 27-бөлүм натыйжапталуу бүткөндөн кийин бөлмөдө тынчтык болду. Киши экранды карады. Сен таасир бердиң. Азамат кабагын түйдү. Мен жөн гана сүйлөдүм. Бул жетиштүү. Азамат акырын айтты. Бул өтө күчтүү нерсе. Киши башын ийкеди. Ошон үчүн көптөр бул жерден өтө албайт. 28-бөлүм. Ичиндеги сызык ошол түнү Азамат уктабай чыкты. Ал биринчи жолу өзүнө суроо берди. Мен адамдарды туура багытка буруп жатамбы, же жөн гана багытты мен тандап жатамбы? Анын ичинде жаңы коркунуч пайда болду. Күч. Эртеси ал кишиге айтты. Мен муну уланта албайм деп ойлойм. Киши токтоду. Эмнеге? Анткени мен кимдир бирөөнүн жашоосун өзгөртүп жатам. Киши жай карады. Сен эми башында эмессиң. Анан кайда? Ортосундасың. Ошол күнү Азамат биринчи жолу түшүндү. Эң кооптуу жер билбегендик эмес, жоопкерчиликти түшүнгөн учур. Жоголгон багыт 29-бөлүм. Чектин сынышы. Азамат эртең менен ойгонгондо мурдагыдай сезим жок эле. Эми ал жөн гана ишке барган адам эмес болчу. Ал чечимдерге тийген адам болчу. Ал кишини күтпөстөн эле өзү чакырды. Биринчи жолу. Кыска билдирүү жөнөттү. Сүйлөшүш керек. 1 сааттан кийин жооп келди. Кел. Эски имарат, муздак дубалдар, тынч коридор. Бул жолу Азамат токтобой кирди. Киши күтүп турган. Сен тез чечим кабыл ала баштадың, деди ал. Азамат дароо жооп берди. Мен токтоп калдым. Киши кабагын көтөрдү. Эмнеге? Азамат түз карады. Анткени мен адамдарды өзгөртүп жатам. Бирок мен алардын жашоосун толук билбейм. Бир аз тынчтык. Киши акырын айтты. Ошон үчүн сен маанилүүсүң. Жок, деди Азамат. Ошон үчүн мен коркунучтуумун. Бул сөз бөлмөнү оор кылды. 30-бөлүм. Чындык жарыгы киши отурду. Сен эми суроонун эң оор жерине жеттиң. Азамат күттү. Эгер сен бул системадан чыксаң, деди киши, сен көргөндөрдүн баары кайра кадимки агымга түшөт. Азамат түшүнбөдү. Анда бул баары убактылуубу? Киши башын ийкеди. Ар дайым. Азамат катуу дем алды. Анда эмне үчүн адамдарды тартасыздар? Киши узак унчукпады. Анан айтты. Анткени кээ бир адамдар дүйнөнү түшүнүшү керек. Азамат ордунан турду. Бул жооп эмес. Киши биринчи жолу олуттуу карады. Бул сен каалаган жооп эмес. 31-бөлүм. Тандоо кайра пиши 2 папканы столго койду. Сенде 2 жол бар. Айт, калуу же чыгуу. Азамат папкаларга карады. Эгер калсам, сен борборго өтөсүң. Эгер чыксам, сен баарын унутасың. Тынчтык. Азамат акырын айтты. Бул унутуу эмес. Бул жашыруун кылуу. Киши жооп берген жок. 32-бөлүм. Чечим. Азамат узак убакыт турду. Анан айтты. Мен бир суроо берейин. Айт, сиздер адамдарды көрөсүздөр. Бирок өзүңөрдү ким көрөт? Киши унчукпай калды. Бул биринчи жолу болду. Азамат улантты. Эгер мен калсам, мен адамдардын жашоосун өзгөртөм. Эгер чыксам, мен өзүмдү сактайм. Ал терең дем алды. Мен өзүмдү тандайм. Киши акырын башын ийкеди. Анда сен биринчи болуп кеттиң. 33-бөлүм. Чыгуу. Азамат эшиктен чыкты. Артына караган жок. Шаар мурдагыдай эле ызы-чуу, бирок ал үчүн башкача эле. Ал биринчи жолу түшүндү. Чыныгы күч башкаларды өзгөртүү эмес, өзүңдү жоготпоо. Жоголгон багыт. 34-бөлүм. Кайтуу. Азамат системадан чыккандан кийин биринчи күндөрү баары бош сезилди. Эч кандай экрандар жок, эч кандай тапшырмалар жок. Эч ким чеч дебейт. Тынчтык болуш керек эле. Бирок анын ичинде ызы-чуу көбөйдү. Ал кайра шаардагы кадимки жашоого аралашты. Кафе, адамдар, көчөлөр баары мурдагыдай. Бирок эми ал мурдагы Азамат эмес болчу. Кассир кыз аны карап, сен кайда жоголдуң? Азамат кыска жооп берди. Өзүмдө болчумун. Ал түшүндүргөн жок. Эч ким да түшүнмөк эмес. 35-бөлүм. Көрүү өзгөргөндө күндөр өттү. Азамат адамдарды караганда эми башка нерсени көрүп жатты. Кимдир бирөөнүн чарчоосу, кимдир бирөөнүн чечимден коркуусу, кимдир бирөөнүн үмүтү. Бирок ал эми кийлигишкен жок. Бир күнү ал мурдагыдай жигитти көрдү. Системадагы биринчи байкаган адамын.
Ал көчөдө туруп, телефон кармап, тынчсызданып жатты. Азамат токтоду. Бир кадам алдыга да, артка да баскан жок. Ичинен үн чыкты. Сүйлө. Экинчи үн токто. Ал жөн гана карап турду. Анан өтүп кетти. Бул анын эң оор чечими болду. 36-бөлүм. Жоголгон күч ошол түнү ал түшүнгөн. Сен кимдир бирөөгө таасир бере аласың. Бирок ар бир таасир жоопкерчилик. Ал эми жоопкерчилик кээде тынчтыкты бузат. Азамат терезеден карады. Шаар мурдагыдай эле. Бирок ал эми дүйнөнү өзгөртүүгө шашылган жок. 37-бөлүм. Жаңы багыт бир нече жума өткөн соң ал чакан чечим кабыл алды. Ал адамдарды оңдоо үчүн эмес, түшүнүү үчүн жашай баштады. Кичинекей курстарга жазылды. Китеп окуй баштады. Адамдар менен сүйлөшүүнү үйрөндү чындап угуп. Бир күнү аны баягы кассир кыз токтотту. Сен мурда башкача элең. Азамат жылмайды. Мурда мен өзгөрткүм келген. Эми мен түшүнгүм келет. 38-бөлүм. Акыркы жолугушуу. Бир күнү кечинде ал көчөдө басып баратып токтоду. Артына карады. Киши, костюм кийген ошол адам. Бирок бул жолу ал башкача көрүнгөн. Эскергендей, сен дагы эле байкап жүрөсүңбү? Деп сурады Азамат. Киши башын чайкады. Жок, анда эмне үчүн келдиңиз? Киши жооп берди. Сен системаны таштап кеттиң. Бирок система сенден кетпеди. Азамат тынч калды. Мен эмнени калтырдым? Киши биринчи жолу жылмайды. Суроолорду. Анан кошумчалады. Бул эң маанилүүсү. 39-бөлүм. Жоголбогон багыт киши кетип бара жатып акыркы жолу айтты. Сен жоголгон эмессиң. Анан эмне болдум? Киши жооп берди. Сен багытты өзүң түзө баштадың. Ал кетти. Азамат көчөдө жалгыз калды. Бирок бул жолу ал жоголгон жок. Ал биринчи жолу түшүндү. Багытты табуу эмес. Багытты түзүү чыныгы жол. Жоголгон багыт 40-бөлүм. Калган издер киши кеткенден кийин Азамат аны кайра көрөм деп ойлогон эмес. Бирок анын айткан сөзү башынан кетпей койду. Система сенден кеткен жок. Ал күндөр өттү. Азамат кадимки жашоодо жашап жүрдү. Бирок ичинен бир нерсе тынч эмес эле. Адамдарды караганда ал мурдагыдай өзгөртүү керек дебей калды. Бирок дагы деле байкап жатты. 41-бөлүм. Кокус кездешүү эмес, бир күнү ал интернеттен эски жаңылыкты көрдү. Кыска макала. Жашыруун социалдык байкоо программалары тууралуу имиштер. Анын жүрөгү токтоп калгандай болду. Ал тереңирээк издей баштады. Ар кайсы аттар, ар кайсы шаарлар, ар кайсы адамдар бир эле үлгү кайталанып жатты. Байкоо, тандоо таасир, жоголуу Азамат түшүндү. Бул ал ойлогондон чоң 42-бөлүм. Чындыкка жакында Осл мурдагы имаратты табууга аракет кылды. Бир нече күн издеп жүрдү. Акыры ал жерге келди. Бирок имарат бош. Эшиктер жабык, ичинде эч нерсе жок. Жөн гана ташталган структура. Азамат кирип көрдү. Ичинде эч кандай экран жок. Эч кандай система жок. Бул аны эң катуу сокку болду. Эгер баары жок болсо, анда мен эмнеде болдум? 43-бөлүм. Шек толугу менен ал биринчи жолу өзүнө ишенбей калды. Балким бул баары оюн беле. Балким ал жөн гана психологиялык эксперимент болгонбу. Бирок андан маанилүүсү бар эле. Ал өзгөргөн. Бул реалдуулук болобу же жокпу маанилүү эмес. 44-бөлүм. Түшүнүк ошол түнү ал шаарды карап отурду. Жашоо агып жатты. Адамдар иштеп, сүйүп, урушуп, унутуп, ал акырын айтты. Эгер бул оюн болсо да, мен өзгөрдүм. Ал биринчи жолу системаны эмес, өзүн көрдү. 45-бөлүм. Жаңы рол кийинки айларда ал адамдарга жардам бере баштады. Бирок башкача жол менен. Кеңеш берүү эмес, башкаруу эмес, жөн гана угуу. Бир адамдар ага кайрылчу. Мен эмнени кылышым керек? Ал жооп берчү. Мен сенин ордуңда эмесмин. Бул анын жаңы принциби болду. 46-бөлүм. Кайра жолугушуу жок эмес. Бир күнү көчөдө бир адам ага окшош адам өттү. Костюм, тынч басуу. Азамат токтоду. Бирок адам жоголду. Ал биринчи жолу түшүндү. Балким система адамдардан эмес. Балким ал идея. 47-бөлүм. Ичиндеги система Азамат эми байкап калды. Адамдар да бири-бирин байкап жүрүшөт, адамдар да бири-бирин өзгөртөт, адамдар да система түзөт, бул табигый нерсе экен. 48-бөлүм. Акыркы суроо огир күнү ал өзүнө суроо берди. Мен системадан чыктымбы? Жооп келди, жок. Сен системаны башкача көрө баштадың. 49-бөлүм. Багыт Азамат эми түшүндү. Багыт сыртта эмес. Багыт сен кантип карайсың. Ал жылмайды.
Биринчи жолу оор эмес жылмаюу 50-бөлүм. Жоголбогон багыт, финал Азамат ошол эле шаарда калды. Бир эле жашоо, бир эле адамдар, бирок баары башкача. Ал эми система жок болду деп эч качан ойлобой калды. Анткени ал түшүндү. Система бул адамдардын өзү. Ал акыркы жолу өзүнө айтты: "Мен жоголгон эмесмин. Мен жөн гана көрүүнү үйрөндүм." Анан ал басып кетти. Ызы чуу шаарда бир адам дагы өз багытын түзүп бара жатты.